бизнести колдоо жагынан дагы арис менен чогуу иштерди алып барып атабыз. Финансылык жардамдар болсо бюджеттен дагы андан тышкары ошол Дүйнөлүк банктан дагы берилип атат. Ошонун баарын чогултуп биз бүгүнкү күнү көп жана жакшы жыйынтыктарга келдик. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушу бүгүнкү жарманкеде ар бир айылдан келип, ар бир райондон, Кыргыз Республикасынын районунан келип өз продукцияларын көрсөтүп атышат. Ошондуктан мен ойлойм, бул ушундай жардам менен, өкмөттүн жардамы менен, Дүйнөлүк банктын жардамы менен биз ушул бизнести да өнүктүрө алабыз. Pleasure for me to come back to Kyrgyzstan for the first time in 30 years. I was first here in 1994. Here I've come for the Rural Livelihoods Forum. This has been an incredibly impressive event. We have seen a number of entrepreneurs across many value chains producing food products, clothing, carpets, digital jobs for youth, connecting entrepreneurs with local and even international markets. What we've been so impressed about is that many jobs have been created, thousands of jobs, with the prospect of even more jobs being created in the future. And these initiatives are being supported in connection with community-led investments in basic infrastructure, which are being done through the Community Development and Investment Agency, ARIS. I'm incredibly impressed by the work I've seen here today. This builds on about 2 decades of support from the World Bank for the Village Initiatives Project, the Village Investment Project, and the CASA 1000 Community Support Project. And now there is a new National Community Initiatives Project that will shortly become effective. There is huge potential to get to scale with both aspects, investments in climate resilient infrastructure and support for rural enterprises and job creation. Климаттык технологиялар колдонуп, тамчылатуу сугаруу менен интенсивдүү жаңы ыкмадагы жарым жапсыз алма бактарын тиккенбиз. Алма, гилаз, шабдалык ошондой бактарды тиккенбиз. Ал эле бакты эле тигип өндүрбөстөн биз ишкерге дагы айландык дагы, сок чыгаруучу шире заводун курдук. Алманы терип, ширени чыгарып, экологиялык продукцияларды, органикалык продукцияларды чыгарып, сатууга жетиштик. Өзүнүн экономикабызды чындабастан, климатты дагы чындоо үчүн адырларды какыр болуп айланган, чөлгө айланып кеткан жерлерди жашылдандырып бакка айландырдык. Ошондой эле социалдык жактан аялдарга, жаштарга иш орундары түзүп, 5 адамдан 25 адамга чейин иш орунду түздүк. Биздин азыркы жүргүзүп аткан ишибизге көптөгөн кыйынчылыктар болду, көптөгөн тоскоолдуктар болду. Бирок ого дагы баш ийбестен өзүбүз күчүбүз менен аялдарды билим жактан камсыз кылып, өзүбүз жаратып көп нерселерди ушул даражага жетип, көптөгөн азыр пайдаларды алып атабыз. Аялдар биринчи этапта билим менен камсыз болду. Экинчи этапта аялдар өзүнүн иштерин, жүрөгүндөгү муктаждыктарын жаратты. Ошонун негизинде анан азыр бизнестерди жүргүзүп, көптөгөн ишканаларды ачып, азыр көптөгөн пайдаларды көрүп жатабыз.